Өлчөмдөрүбүз туура эмес бизде. Көпчүлүк учурда биринчи той кылыш керек, жакшынакай үй салышыбыз керек, жакшынакай машина алышыбыз керек. Машинадан кийин БК деп номерге жазып алышыбыз керек, 77 деп жазып алышыбыз керек. Атыбызды Бур, Бут, Бек, дагы не? Без. Ошондо аттары Бекзат десе Бек деп ар кандайларды жазып алып, номерлерден мактанып. Мен ушуларга таң калам. Бирөөнүн арендага алган машинасы. Костюмам аренда негизи $100 бир күнүгө алган. Анан өзүнчө эле фальшивый долларларды алдыга коюп, саат атайын мынтип көрсөтүп, бир Lexus'ка бир жерге отуруп калган болсо мындай кылып, бирөөнүн машинасын эки жака мынтип тез айдап, деп машинаны койгондор, мактанып жаткандар. Максатыңар эмне өзү? Өзүңөрдү өзүңөр уят кылып жаткан жоксуңарбы? Мындай сабаттуу адам, деңгээли күчтүүрөөк адам көрө турган болсо күлөт. Да, өзүңдүн досуң, тең молодец, красавчик деши мүмкүн, бирок алар деле билип турат, машина кимдики, агоротуңда канча коюң бар, не иш кыласың бүт эле билип турат. Күлөт да адамдар жөн эле. Ошондуктан өлчөмдөрүңдү туура койбосоң болбойт. Ошондуктан бүгүн туура максатта туура ой жүгүртүп, чечимди туура чыгарып, ошол өзүңдүн турбинаңдан туура нерселерди койбосоң, күлүп эле болосуң, башка нерсе эмес. Өлчөмдөрдү туура кой эле мекендештерим.